Адам сүйлөгөндө үн кантип пайда болот? Бул табият кубулушун жакшыраак түшүнүп алыш үчүн бизге жөнөкөй эле шар керек. Аны алгач үйлөп, шардын башын чоюп туруп, абаны кайра сыртка чыгарабыз. Кадрда көрүнүп тургандай үн мына ушинтип пайда болот. Адамдын да көмөкөйүндө так ушул шардын жумшак чел кабыгы сыяктуу тосмолор бар. Адам ичине абаны толтуруп туруп, сыртка чыгарганда анын каалоосу менен чел кабыктар жылып түрдүү үндөрдү пайда кылат. Эстрада жылдыздарындай болуп ырдап чыгыш үчүн бизге табияттан берилген талант болбосо дагы көмөкөйдөгү үн байламталарын тарбиялоо менен ырдасак болот. Бирок үн тамакка суук тийгенден жана туура эмес кыйкырып алсак дагы бузулуп калышы мүмкүн. Туура ырдаш үчүн курсак менен дем алып, абаны кайра чыгарсак, тамактагы үн байламталарга басым болуп, мыкты үн чыкканга жардам берет. Адамдын үнүн өзгөртүү жана бийик чыгаруу үчүн денеде 3 бөлүк бар. Анын биринчиси бул ашказан үн өзгөртүүсү, экинчиси көкүрөктөгү үн өзгөртүү, үчүнчүсү болсо мурундагы үн өзгөртүү. Булардын баарын жакшы талдап билсек, мыкты ырдаганга жана сүйлөгөнгө да жардам берет. Андан сырткары сүйгөн ырыңызды караокеде ырдап да үнүңүздү өзгөртүүгө болот. Жакшы ырдаш үчүн ар тембирде сүйлөш керек. Мисалы шыбырап, кыйкырып катуу сүйлөгөндө бийикке бир чыгып, төмөнгө бир түшүп атып, үнүңүздү тарбиялай аласыз. Үн байламталары бул тарамыштар. Аларды түрдүү оор машыктырууга салыш керек. Эң эле башкысы бул өпкө. Андыктан ал жактагы абаны туура сактоону үйрөнсө, ырдаганда кыйынчылык туудурбайт. Өпкөнү машыктыруу үчүн спорт менен машыгып, көп чуркаса чоң жардам берет.